Жұмыстан да чыгып. Алло. Ооба, азыр жөнөтүп коем мен. Апа, келтесизби? Ооба, тамак даяр, ооба. Макул. Чындыгында бул көрүнүш бардык аялдарга тааныш жагдай. Анткени айымдар бардык жакка жетишем деп өзүнө, үй бүлөсүнө, жумушка бар жакка жетишем деп, бирок бир жагына жетишпей калса эле өздөрүн ушунчалык бир күнөөлүү сезишет. Туура айтасыз. Азыркы болуп аткан жагдай мага да тааныш. Анткени жумушта иштеп жүрүп, үйдөгү жумуштарды, бул жактагы жумуштарды бүтүрүп жүрүп, балдарыма көбүрөөк убакыт бөлө албай калсам, алардын алдында чындап эле өзүмдү күнөөлүү сезем да. Ушуларга балдарыма көбүрөөк убакыт арнап, жакшы убакытты сапаттуу өткөрүп, жакшы оюндарды ойнотсом туура болмок деп, балдардын астында байма-бай өзүмдү күнөөлүү сезип турам. А бирок бардык нерсени ошо балдарың үчүн кылып жатасың да, бирок ошого карабастан эмнегедир күнөөлүү сезим бар, өзүңдү күнөөлүү үчүн. Бул жана сиз айтып өткөндөй эле көпчүлүк айымдарда болсо керек. Ал тургай мен баламдын гана астында эмес, кээде кайын журтума көбүрөөк убакыт барып, жакшы кызмат өтөй албай калсам дагы, алар ал жактан бир коноктосуп аткан болсо, мен барып кызматымды кыла албай калсам дагы, жумушуман бошой албай, мен бара албай калдым деп бир өзүмдү күнөөлүү сезимдерим эмнегедир боло берет. Билесиздерби айымдар, чындыгында сиздерде дагы бул көрүнүш болсо керек. Анткени бардык эле айымдар окшошпуз. Жетишүүгө аракет жасайбыз, бирок жетишпей калсак, керек болсо балдарыбызга көңүл бөлө албай калган учурда дагы мен жетиштүү деңгээлде жакшы эне эмесмин деген дагы бир күнөөлүү ойлор пайда болот. Бул нерсе албетте бул ички эркиндик деген нерсени билет. Демек биз айымдар өзүбүзгө эркиндик бере албайт экенбиз. Анан дагы эмнеге өзүбүзгө жаккан нерселерди жасап жатсак, жасаганга да укугубуз жок, же болбосо жасасак ага өзүбүздү күнөөлүү сезебиз. Мына ушул теманын алкагында сиздер менен сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар. Эфирде Аялдар ааламы. Арузат, саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Айнура Бекибаева, Алтынай Турарбекова. Ал эми артта аябай жетишпей, бирок бардыгына жетишкиси келип, бирок ошол эле учурда күнөөлүү болуп, өзүн күнөөлүү сезип жаткан Медина Русланбек кызы сиздер менен болмокчу. Биз менен болуңуздар. Кухнянын баардыгы коюлду, освещениясы менен болуп. Аялдар ааламы тууралуу кызыктуу көрсөтүү даярдап жатабыз. Көпчүлүккө жагат деген ишенич бар. Биз бүгүн айымдарга, көпчүлүк айымдарга тааныш болгон көрүнүш тууралуу бир аз сүйлөштүк. Эмнегедир мырзалар, эгерде бир жакка бара турган болсо, туруп эле мындай мен ошол жакка кеттим деген бойдон кетишет. Айымдар болсо балдарды курсагын тойгузуп, үйлөрдү бир сыйра иреттеп, балдардын кийимдерин ütүктөп, көп эле жумуштардын баарын жасап, анан кээде кичине жетишпей калганда дагы ошондо дагы өзүбүздү күнөөлүү сезгенге жетише калабыз. Ички эркиндикке кантип жетебиз? Мына ошол тууралуу сүйлөшүү үчүн биз эфирге психолог Изаткан Жусупова айымды чакырганбыз. Саламатсызбы? Келиңиз, төрүбүзгө өтүңүз. Изаткан айым, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Келиңиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Көрдүңүзбү, биздин студияда биз түз эфирде иштеп жатабыз. Ошол түз эфирде болсо дагы эч нерсеге жетишпей бул жакта Медина айым. Анан бир аз болсо дагы өзүн күнөөлүү сезген бойдон студиядан чыгып кетти да азыр. Негизи ички эркиндик деген эмне? Ички эркиндикке кантип жетишебиз? Сиз азыр бул көрүнүштү дагы көрдүңүз. Анан негизи айымдарга ушу ички эркиндик деген нерседен бир аз түшүндүрө кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Сиздерди мен түз эфирден көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Барыңыздарды сиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле мен дагы өзүм дагы айым болгондуктан мен дал ушундай көйгөйдүн аркасынан психологияга келгенмин. Көрсө ички эркиндик деген бул айымдар биз өзүбүзгө эне болгондуктан көп нерсеге эркиндик бере албайт экенбиз. Уруксат бере албайт экенбиз. Биринчиден уруксат. Эмнеге? Анткени эркектерди айтсак, эркектер өзүнө баардыгына уруксат берет. Анткени алар балдарымды карайм дебейт,
нар жак бу жака барса түнкү саат 12-1 чейин калса деле үйдө балам калды, аялым калды дебейт. Алар өздөрүнө уруксат бергендиктен каалагандай жүрө беришет. Дал ошол уруксаттын аркасынан алар эч кандай күнөөлүү сезбейт өздөрүн. Ал эми биз айымдар эне болгондуктан, биздин ордубуз үйдө болгондуктан энелер биз дал ошол үйдө болбогондо эле өзүбүздү күнөөлүү сезе беребиз. Балдарыбыз болобу, жолдошубуз болобу, кайын журтубуз болобу, ал эмес ата-энебиз болсо деле бардыгынын алдында эле өзүбүздү күнөөлүү сезе беребиз. Айрыкча балага келгенде мен балама көңүл бурбай калдым, балам менен отурбай калдым деп ички дүйнөбүздө тынчсыздануу пайда болгондо эле дал ошол биздин ички дүйнөдөгү тынчсыздануубузду сырткы дүйнөдөн балдарыбыз көрсөтө берет. Мисалы, бүгүн жумушта отурабыз, бирок оюбуз балдарыбызда. Мен ушул жумуштун ордуна балдарыма көңүл бурсам болмок, балдарымды ойнотсом болмок деп. И дал ошол сезимдерди эле, өзүбүздөгү болгон күнөөлүү сезимдерди эле үйгө барганда биздин балдарыбыз бизге көрсөтөт, бизди күнөөлөшөт. Сиз эмне үчүн кеч келдиңиз? Сиз эмне үчүн мени бүгүн паркка алып барбай койдуңуз? Сиз эмне үчүн мени менен сабак окуган жоксуз? Тигинин апасы мындай кылды, мунун апасы тигиндей кылды деп дал ошол күнөөлүү сезимди бизге көрсөтөт. Ал кандайча болот? Эгерде биз психологияга терең кире турган болсок, бизде энергетикалык поле бар. И ошол биздин баланын полеси дагы биздин эле поледе чогуу жайгашкан. А биз ойлойбуз да, мен бул жакта отурсам, балам үйдө отурса, мен эч кандай эч нерсе бербейм деп. Биз дал ошол өзүбүздү күнөөлүү сезип жаткан учурда бала ошол биздин күнөөлүү сезимди алат экен дагы ошол менен тамактанат. Кечки эмал барганда ошол эмнени жесе бизге ошону көрсөтөт. Демек энергияны эле сезип, энергия менен тамактанат. Да, биз энергия, күнөөлүү сезим деген энергия аркылуу эле балдарды тойгозуп коет экенбиз да. Үйгө барганда, мисалы, биз жолдошубуздун алдында деле күнөөлүү сезсек, үйгө барганда жолдошубуз каякта жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң? Атак жолдошубуз баарын билет. Жумушта экенибизди билет, жумушта кармалганыбызды билет да. Мисалы, тең туштарыбыз менен тияка барганыбызды билет, бирок ошол эле учурда бизди күнөөлөй беришет. Баарын билип, түшүнүп туруп эле. Мисалы, балабыз деле түшүнөт. И дал ошол баардык нерсени түшүнүп атса да, биздин өзүбүздө болгон үчүн эле бизди күнөөлөшөт экен да. Анан биз эмне кылабыз? Айымдар дароо жертвага түшүп кетебиз дагы. Мени балам түшүнбөйт, мени кайненем түшүнбөйт, мени жолдошум түшүнбөйт, мени ата-энем түшүнбөйт деп эле. Анан мен ошончолук аракет кылып атсам деле мени ата-энем түшүнбөйт деп анан чөйрөнү күнөөлөп баштайбыз. Анын ордуна биз айымдар эч кимди күнөөлөбөй эле өзүбүздүн ички дүйнөбүз менен иштесек, сиздер айтып аткандай ички дүйнөдөгү эркиндик менен иштешибиз керек. Мындай кылса болот экен. Ошондо мындай карасаңыз, мисалы, эркек киши өзүнө уруксат берет, аял киши уруксат бербейт дедик да. Эркек киши анткени ошого мындай глобалдуу түрдө жоопкерчилиги бар, бирок баланы аял киши карайт дегендей. А бирок ошол күнөөлүү сезим, демек ошондой күнөөлүү сезим болсо, бул деген нормалдуу эле көрүнүш турбайбы, же биз бул сезимден арылышыбыз керекпи? Бул сезимден сөзсүз түрдө арылыш керек. Эмне үчүн? Анткени бүгүн биз апалар өзүбүздү күнөөлүү сезип, балдардын алдында, кыздардын алдында, айрыкча кыздар, алар дагы эртеңки күнү эне болот да. Биз аларга беребиз. Биздин күнөөлүү сезимдерди бүт бардыгын алып кетет, эртең өзүнүн жашоосуна алып барат дагы, и өзүнүн жашоосунда дагы мындайча биздин жашообузду алар кайталашат, балдардын алдында күнөөлүү сезим. Ошондуктан эң оңой нерсе биз айымдар күнөөлүү сезимден арылуунун оңой эле жолу бар экен да. Себеби дегенде мен өзүм дайыма мындайча айтканда 12 саат, 15 саат кеде иштеп калган учурларым болот. Ал эмес азыр жумуштардын баары онлайн болуп калган үчүн биз үйдө туруп дагы телефондон бошобой калган моменттер болот. Ошко, Бишкекке, Москвага тияка чыгып кеткен күндөрүбүз да көп болот. 3 жума, 1 жумага чейин кетип калабыз, үйдө болбой калабыз. Көрсө биз балага сөзсүз түрдө эле 24 саат бою баланын жанында отурсак деле энергия бербешибиз мүмкүн, сүйүү бербешибиз мүмкүн. Анын ордуна биз дал ошол жана айтып жаткан энергия аркылуу эле, полебиз аркылуу, поле деп атпайбызбы, ошол поле аркылуу эле балага сүйүү берип турсак болот экен. Күнөөлүү сезимдерди алып, мурун берип койгон. Же күнөөлүү сезимдерди эгерде берип койсок алып, бербесек, анын ордуна өзүбүздүн балам мен сени жакшы көрөм. Мен алыста болсом дагы, мен дайыма сени мененмин, менин сүйүүм сени менен деп эле балабыз менен ички дүйнөбүз аркылуу, сезимдерибиз аркылуу эле сүйлөшө берсек, балага дал ошол сүйүү поле аркылуу жетет экен дагы.
балабыз дагы бизди күнөөлөбөйт, биз дагы балдарыбыздын алдында күнөөлүү сезбейбиз, и жолдошторубуз да бизди күнөөлөйт. Мындайча айтканда, мисалы Алтынай дагы, Алтынай эфирде жүрүп калат, бирок балдар кичинекей болгондугуна байланыштуу көп эле учурда оюнун баары балдарында, анан мындай өзүн күнөөлүү сезгенин мен сезип калам да. Анан мен ар дайым айтам, Алтынай сен ушунчалык бир сонун энесиң деп айтып турам да. Анан негизи бизди көрсөк энелерге деле 24 саат баланын жанында болгондон көрө бир жарым саат сапаттуу мындай бала менен убакыт өткөргөн бул да болсо жакшыраак экен да. Анткени кээ бир энелер болсо баягы үйдө отуруп 24 саат балдар менен болуп, аны ага көңүл бөлбөй, же ал менен кадимкидей баарлашпай койсо дагы бул чоң эле көйгөй да, туурабы? Да. Кээ бир апалар мындай кылабыз да. Балдарыбыздын алдында өзүбүздү күнөөлүү сезебиз да, анан кийин балдарыбызды эчтеп алып магазинден көп нерсени алып беребиз. Мындайча айтканда, орусча айтканда паралай баштайбыз да. Кошомат кылып баштайбыз да. Ошондо дагы бала баары бир биздин күнөөлүү сезимди ала берет дагы, андан бетер ага дагы ыраазы болбой эле, андан бетер дагы дей беришет да. Балам да ешкандай ыраазы болбойт да. Анан айтабыз, мен сага иштеп атам, бар жоктун баарын алып берип атам, дагы деле ыраазы болбой атасың. Эмнеге? Себеби дегенде биз бул жактан сүйүү бербей атабыз да, жүрөгүбүздөгү сүйүүнү бербей атабыз. Анын ордуна эле мен баламды карай албай атам, баламды көңүл бурбай атам деп эле болбой эле кайра эле 24 саат бою отурсак деле, кээде отуруп калган деле моменттерибиз болот. Атайын бир күн алып туруп отурабыз, туурабы, колубузду бошотуп. Ошондо да баланы ыраазы кыла албайбыз. Биз дал ошол жанагы жумуштан баргандан кийин деле балага ачык эле айтып түшүндүрүп, өзүбүздү күнөөлүү сезип кошомат кылгандын ордуна, бала мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Мен дайыма сени мененмин. Менин сүйүүм сен үчүн жөн эле укмуш деп эле коозоп, ушунчалык сүйүүбүздү жүрөгүбүздөн берип, кучактап, сөзсүз түрдө кучактап, бетинен көзүнө карап сүйлөшүп туруп эле, жумушка кетип аткан учурда биз үйдөн чыгып баратканда көбүнчө апалар, мен бүгүн кечке жумушта болом, балдарым каралбайт деп кетебиз да. Анын ордуна балдарым мен жумушка баратам, мен барып жумуштан жыргап келем, ойноп келем. Бала түшүнүш керек да, биздин жумушка күнөөлүү сезим үчүн кетип атканыбыз, балам бүгүн, апам бүгүн жыргап келет турбайбы, жумушунан рахат алып келет турбайбы деп. Мен бүгүн барып жумушумдан рахат алып келем, жумушум мага ушунчалык жагат деп кетсек, өзүбүз дагы ичибизде тынч болобуз. И балдарыбыз дагы, апам тияктан рахат алып кеткенди кетти деп, ал дагы тынч отуруп бизди күтүп отурат. Эң сонун. Анан кийин чоң эле адам ошентип өзүбүздү бир эркиндикке алып келип, анан өзүбүздү тарбиялай алат экенбиз. Кичинекей баланы кичинекейинен ички эркиндикте өстүрүш үчүн, өзүн күнөөлүү сездирбеш үчүн кандай тарбия бериш керек? Көпчүлүгү мага психология болгон үчүн келишет да, мен баламды тарбиялап, балама психолог керек болуп атат депчи. Биринчиден ата-энеде да, ата-эненин ички дүйнөсүндө эмне болсо, аны бизге бала көрсөтө берет. Ошон үчүн балдарда баары жакшы болуш үчүн, балдарда күнөөлүү сезим болбош үчүн, балдар өзүнө ишениш үчүн биз өзүбүзгө ошол нерсенин баары биринчи өзүбүздө болуш керек. Өзүбүзгө ишенип, бизде сүйүү жөн эле ашып ташып турса, нейрондук байланыштар деген нерсе бар биздечи. Нейрондук чагылдыруу. Дал ошол биздин нейрондогу программанын баардыгын эле биздин балдарыбыз бизге чагылдырып эле көрсөтөт. Баладагы ооруган ооруларда, баланын мектептеги болгон көйгөйү, баланын жашоосундагы болгон көйгөйдүн баардыгы бул ата-эненин жашоосу. Ата-эне бүт баарын бүгүн бизден алат дагы, эртең ошону эле өзүнүн жашоосуна алып барып колдонот. Ошон үчүн эртең биздин балдарыбыз бактылуу болсун десек, эртең биздин балдарыбыз ийгиликтүү болсун десек, ден соолукта болсун десек, бүгүн биз ошондой жашоого умтулганыбыз жакшы экен да. Анан дагы бир нерсени эстеп кеттим. Айрым учурларда ата-эне, эне деле байкабастык менен баягы өзүнүн баласын күнөөлүү кылып кое берет экен да. Мисалы, тигинин баласы мындай кылып отура, сен андай кылбайсың десе, бала өзүн күнөөлүү сезип калат да, туурабы? Да. Бул учурларда кандай кылыш керек? Бул салыштыруу деп атпайбы? Бизде ошол дал ошол салыштыруу менен бизди тарбиялашкан баарыбызды тең эле кичинекей кезибизде. Күнөөлүү сездирип өзүбүздү тигинин баласын карачы да, мунун баласын карачы, сен андай кылбай атасың дегенде эле биз өзүбүздү дароо күнөөлүү сезип калганбыз да. Дал ошол күнөөлүү сезимди, дал ошол салыштырууларды биз кимден алсак, дал ошол жана айтып аткан кванттык поле аркылуу эле, ата апа сиздер мени, алар эми бизди эмне үчүн бирөөгө салыштырган, менин балам да ийгиликтүү болсун, эртеңки жашоосунда кыйналбасын деген максатта эле бизди бирөөгө салыштыра беришкен да. Кимден алсак, дал ошол күнөөлүү сезимди, апа сиз мага
ушундай жакшы максат менен айткан экенсиз ошол сезимдерди. Ошол учурда мен өзүмдү күнөөлүү сезип калганмын. Ошол учурда мен өзүмдү кабыл албай калганмын. Бизди башка бирөөгө салыштыра берсе, биздин фокусубуз, көңүл буруубуз да сырткы дүйнөдө болот. Ошондуктан биз дагы деле бүгүнкү күндө канчалык ийгилик жаратпайлы, башка бирөөлөрдүн ийгилигине кызыга беребиз. Себеби бизге кичинекей кезибизде ошол нерсе берилген да. Уже фундаментте ошол нерсе бар. Ошондуктан биз дайыма фокусубузду өзүбүзгө бурганга, мен жакшымын, ата-энебизге айтышыбыз керек. Ата, апа, мен айтчы, мен жакшы деп айтчы. Мен азаматсың дечи, мени менен сыймыктанам деп айтчы дегенде, анан биз фокусубузду өзүбүзгө буруп, өзүбүздүн ийгиликтерибизди баалап баштайт экенбиз да. Буну жанагы поле аркылуу иштесе болот. Поле дегенде эми кандай поле дегенде? Түшүнбөгөндөр бар да, поленичи. Жаратканымдын, Кудайымдын кудурети менен ар бир адамдын өзүнүн аурасы бар. Аура дегенде көбү түшүнсө керек. Дал ошол биздин аурабызда, дал ошол биздин нейрондук байланышта, дал ошол биздин ДНКбызда, биздин ата-энебизден келген биздин ар бир сөздөрү, алардын жашоосу бүт сакталып калат экен дагы. Бүгүнкү күндө биз ошол жашоо менен жашай берет экенбиз. Бирок ата-эне дегенде көпчүлүк ойлошот да, мен ата-энемди өзгөртүп атам. Жок. Биз өзүбүз менен эле иштейбиз. Мисалы биздин оң тарабыбыздан келе жаткан нерсе бардыгы атабыздын сөздөрү, атабыздын жашоосу, атабыздын сезимдери менен жашайбыз. Бул психология бир аз терең болгондуктан мен бир аз айтып кетейин да. Ал эми сол тарабыбыз бүт апага тиешелүү да. Эгерде биздин ата-энебиз жөнүндө айтылган сөздөр болсо, биз өзүбүздүн сырткы дүйнөбүздө кыйынчылыкка учурайбыз. Эгерде биздин апабыз жөнүндө айтылган болсо сөздөр, анда мамиледе кыйынчылыкка учурайбыз. Жолдошубуз менен болгон мамиле, өзүбүз менен болгон мамиле, балдар менен болгон мамиледе. Ошон үчүн балдарга тарбия бергенде, өзүбүзгө тарбия бергенде, өзүбүздү тарбиялаганда биз дал ошол өзүбүз менен эле иштейбиз. Бирок ата-энеден алган программа менен да. Биз азыр мисалы өзүн күнөөлүү сезген эне тууралуу сүйлөштүк да. Эне ошол сезимдерден канткенде арылат деген үстүндө. Айым негизи аял киши өзү бир гана баланын астында эмес, керек болсо жолдошунун астында дагы өзүн күнөөлүү сезет, кайын журтунун астында да күнөөлүү сезет деп алдын айда айтып кетти. Мисалы, андай айымдар көп. Мисалы азыр деген ошол эле жолдошунун астында күнөөлүү сезген айымдарга ошолор ушундай көйгөйдөн кантип акырындап чыгыш керек? Ошол ички эркиндикти кантип сезсе болот? Бул жерде эң кызыктуу суроо дал ошол күнөөлүү сезимди айымдар каяктан алып келген? Эми ишин алар баласынын, жолдошунун, кайын журтунун алдында дайыма эле өзүн күнөөлүү сезе берет. Дал ошол күнөөлүү сезимдин тамыры баягы эле ата-энеге барып такалат экен да. Себеби дегенде биз бала чагыбызда ата-энебиз биздин алдында өзүн күнөөлүү сезсе, алар дагы жумушка барган, бизди жада калса төрөгөндөн баштап эле өздөрүнүн биздин алдыбызда күнөөлүү сезген. Ал эмес биз апабыздын ичинде жүргөндөн баштап эле. Эмне кылсам, бул баламды төрөсөмбү же аборт кылып койсомбу деген сезимдерден бери биз алып кетет экенбиз өзүбүздүн жашообузга. Мындайча айтканда, ата-энеден келген күнөөлүү сезимдердин бардыгы түйүлдүктөн башталат. Дал ошол аборт болгон балдар, именно ушундай программаны алган балдардын жашоосунда дагы көп кыйынчылыктар болот экен да. Эгерде биз апабыз ойлонуп эле койсо, эмне кылсам, төрөсөмбү депчи. Эми ал уже тереңирээк программа. Бизди ата-энебиз тарбия берип жаткан учурда дагы, мисалы сыртка чыккан учурда, мектептен кечирээк келип калган учурда же курбуларыбыз менен көпкө чейин жүрүп калган учурларда, үйгө кеч келсек, биз ата-энебиз эмне кылган, каякта жүрөсүң деп күнөөлөшкөн да. Ошондой учурлар болгон да. Же эми алар деле биздин коопсуздугубузду ойлонгондуктан каякта жүрөсүң, убагында келбейсиң, саат мынча болду. Ошол эле программаны ошол учурда биз ата-энебиздин алдында бизди күнөөлөгөн, эми каякта жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң деп апабыздын, ата-энебиздин алдында өзүбүздү күнөөлүү сезгендиктен бүгүн жашообузга келип алып эле кайра точно ошондой нерсени биз өзүбүздүн жолдошубуздун алдында кайталайбыз. Мен эртерээк барышым керек эле, жолдошум эмне дейт экен? Чындап келгенде менин апам эмне дейт экен, атам эмне дейт экен деген эле сөз да, тамыры. Эми ошондой болуп калды. Мисалы кыз ошондой үй бүлөдө тарбияланды, турмушка чыкты. Ошол жактан анан кийин өзүн күнөөлүү сезе баштады. Бирок эми ушул учурда бир техникалар бар да, кандайдыр бир деңгээлде ошол ички эркиндикти алып чыгуу техникасы. Ички дүйнөнүн эркиндикти алып чыгуу атайын психологиялык техникалар бар.
эгерде пайдалуу жагын айтып кетсем, мен практиканы бир аз айтып кетсем болот, кыскача эле да. Көзүбүздү жумуп эле өзүбүздүн жолдошубузга айта турган сөзүбүздү айтсак болот. Мисалы, сен мени күнөөлөп атасың, мен сенин алдыңда күнөөлүү сезип атам, жумушка барганым үчүн күнөөлүү сезип атам өзүмдү да. Кеч келгеним үчүн же балдарыбыздын алдында мен балам сенин алдыңда күнөөлүү сезип атам деп бүт өзүбүздүн ички дүйнөбүздөгү тынчсыздануу, күнөөлүү сезимдерибизди бүт сырткы дүйнөгө сүйлөп, ошол учурда көпчүлүгүнүн эмоциясы көтөрүлөт дагы, ыйлашы да мүмкүн. Бул нормалдуу көрүнүш, ыйлаш керек. Себеби дегенде дал ошол ыйлоо менен эмоция аркылуу чыгат. Айтып туруп эле андан кийин көзүбүздү жумуп сезимдерге киргенден кийин айтып бүткөндөн кийин жылдырсак эле аркасынан биздин ата энебиз чыгат. И ошол учурда кайсы учурда бизди ата энебиз бизди күнөөлөгөн же кайсы учурда биз ата энебиздин алдында өзүбүздү күнөөлүү сезгенбиз. Анткени мен бул техникаларды өзүмдүн жашоомдо көп колдонгондуктан жолдошубуз күнөөлөсө же балдарыбыздын алдында күнөөлүү сезгенде бүт ата энебизге айтып күнөөлүү сезимдерибизди, этегинде эмне үчүн алар бизди күнөөлөгөн же биз өзүбүз үчүн эмне үчүн биз аларды күнөөлүү сезгенбиз. Анткени мен ата энемдин алдында өзүмдү күнөөлүү сезгендин себеби, эгерде мен ата энемдин алдында күнөөлүү сезбесем, анда мени алар жакшы көрбөй коет деп этегинде күнөөлүү сезимдерди өздөрүнө кайтарып берип, ыраазычылыгыбызды айтып, негизи бул сезим чынжырча болуп, баш жактан келет экенде, ата энелерден ата эне балага берип, бала өзүнүн жашоосуна бул нерсени алып келип, анан негизи ушундай бир кошууга ташылып келе берет экен да. Ошондуктан биз үй бүлөбүздө бүгүнтөн баштап балдарыбыздын тарбиялап жатканда бүгүнтөн баштап бир жакшы сезимдерди түптөлүшүнө демилге түзүшүбүз керек экен да. Антпесе биздин балдарыбыз дагы өзүн өзү күнөөлүү болуп сезгенге азыртан баштап биз кандайдыр бир фундамент куруп аткан болуп калат экенбиз да. Андыктан биз азыр бир аз тыныгуудан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз менен болуңуздар. Биз мындан кийин да жакшы техникаларды айтып беребиз. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашоо, жыргал. Иште, окуу, алдыга гана умтул. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Солоолуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Арозат. Ар бир айдын, ар бир жылдын өзүнүн бир керемет сулуулуктары бар. Баа жеткес. Мисалы үчүн жайдын, жаздын, күздүн, кыштын деги ар бир мезгилди көргөн сайын ар биринин өзүнчө кооздугу, сулуулугу өзүнө тартпай койбойт. Туура айтасыз. Ушул 4 мезгилдин кайсыл мезгили сизге жагат? Мен жакшы көргөн мезгил албетте бул күз. Эмнеге дегенде кызыл сары алтын түстөгү жалбырактар, айланадагы салкын соккон жел, өзгөчө бир жада калса жамгырына чейин адамдын жанына жагымдуу, билбейм. Мен романтикага жакын болгондуктан балким жамгырлуу мага күз жагат. Сага? Мага жай мезгили жагат. Себеби дегенде айлана ушундай жапжашыл, түркүн түстүү гүлгө толгон мезгили болот. Көзгө көргөндө жагымдуу жана жан дүйнөнү эргитет, сергиткен мезгилдердин бири болуп саналат эмеспи? Демек, эс алууну жакшы көрөсүң. Келгиле анда сен экөөбүз негизи эле күздү жакшы көргөн биздин көрөрмандарыбыз үчүн эгерде күздү ар бир мезгилде көрүп сактап калгыңыздар келсе, анда жөнөкөй эле сыртта болгон эмненин жалбырагы эч кандай айырмасы жок. Ушундай жалбырактарды чогултуп, биз сиздерге азыр сонун картинаны жасап беребиз. Ооба, сиз дагы өзүңүз дагы күз мезгилин жакшы көрөт экенсиз. Андыктан кыш мезгилинде күз мезгилин сагынсаңыз, анда карап сагынычыңызды жазып алыңыз. Бул картинаны көрүп, сиз сагынычыңызды жазсаңыз да болот. Эң алгач эле бизге эң керектүү нерсе бул бактарактын ушундай бутакчасы керек болот. Биз атайын жармаштырып алганбыз, ылайыктап. Ооба, сиздер балким көлөмүн мындан дагы чоңураак кылсаңыздар болот же, кичинекей. Өзүңүздөрдүн тандооңуздарга жараша. Ооба. Айланада жаткан эле ушундай эле жалбырактардан эле пайдаланабыз. Ушундай кылып кылсаңыздар болот. Каласаңыздар чоң, каласаңыздар кичине, көлөмүн өзүңүздөр сүйгөн көлөмдү тандаңыздар. Ооба, туура айтасыз. Анан жалбырактарды биринин үстүнө бирин кылдаттык менен, иреттик менен
өзүнчө бир кооздук жаралыш керек мунун нерсени. Сиздер кандайдыр бир бул картинаны жасап атканда өзүңүздөрдө чарчоону унутуп, тескерисинче эс алып, Туура айтасыз. көңүлүңүздөр менен Көпчүлүгүбүз негедир мына жумушта иштегенде дагы ме чарчайт экен да. Ошондо ушундай майда иштерди жасасак, ме сергийт экен, эс алат экен. Өзүнчө бир мындай рахат десек болот. ооба. Бул нерселер майда иштер, бирок майда иштер болсо дагы жагымдуу. Эре кылайын. Ушундай болуп Кени чаптасаңыз. жашыл менен сары Аралаштыралы, турсун, айкалышып. Экөөбүз тең сиз көз мезгилин жакшы көрсөңүз, мен жай мезгилин жакшы көрөт экем. Ошондуктан жашыл менен алтын түстү аралаштырсак. Келиңиз. Сага берип турайын, жалбырактарды биринчи. Жакшы. Негизи биздин клей суюк болгондуктан мунун катуусуна бир нече убакыт талап кылынат сөзсүз түрдө. Биз азыр муну жармаштырар менен эле өйдө көтөрсөк дагы бул туура болбой калат. Түшүп калышы мүмкүн, Андыктан эгерде сиздер мындай жасап көрө турган болсоңуздар, анда жасап бүтөрү менен бат эле кайра көтөрбөстөн бир аз убакыт күтүп, жакшы жыйынтык көрүү үчүн бир аз убакыт күтүп, катырып, сабырдуулук да керек да бул жерде. Кооздукту көрүш үчүн сабырдуулук менен күткөндү да билиш керек. жашыл, сары. Ал эми бул майда жалбырактардын биз алдыларына төгүлгөн Сапырылып жерде жаткан жалбыракты кылып койсок болот экен анда, сары жалбырактарды кылсак болот. Билесизби, биз негизи атайын эфирге ылайыктап ушундай эле даяр картинаны жасап келгенбиз, Ооба. Атайын сиздер үчүн биз буну тилекке каршы азыр эфир учурунда көтөрө албайбыз, анткени сапырылып түшүп калышы мүмкүн да. Ал эми бизге атайын сиздер үчүн даярдаган картинабыз мына. Сиздер саналуу убакыттардан кийин, ушундай күткөндөн кийин, жалбырактарыңыздар каткандан кийин ушундай сонун картина сизде даяр болот. Сиз буну үйүңүздүн бир бурчуна өзүңүздүн кол эмгегиңиз катары илип койсоңуз болот. Ар бирибиз чындыгында өзүбүздүн талантыбызды ачып, көрсөткөнгө, өзүбүздүн талантыбызды өзүбүз суктанууга укугубуз бар жана милдеттүүбүз. Андыктан ар бирибиз өзүбүздү сүйөлү, өзүбүзгө жаккан иштерди жасайлы, өзүбүздү эч качан күнөөлүү сезбейли. А биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда миңдеген жубайлар балалуу боло албай келишет. Тукумсуздук диагнозу коюлгандан кийин мындан чыгуу жолу жок деп ойлошот. Бирок медицинанын өнүккөн убагында тукумсуздук илдетин дагы жеңсе болот. Бул учурда Онколайф Түрк эко клиникасы жардамга келет. Биздин максат ар бир үй бүлөгө бала жытын тартуулоо. Эгерде сиз көп жылдан бери дарыланып, бирок балалуу боло албай жатсаңыз, анда клиникага келиңиздер. Онколайф клиникасы ымыркай эңсегендер үчүн. Биз эфирдебиз, түз эфирде иштеп жатабыз. Көрсөтүүсүнөн өктөш Онколайф клиникасына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Онколайф клиникасы ымыркай эңсеген үй бүлөлөр үчүн декабрь айында Онколайф клиникасы бир үй бүлөгө бир бекер эко процедурасын жасап берет. Андыктан баракчага катталып маалымат алсаңыздар болот. А биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Затканайым, биз жашообузга өзүбүз бир кандайдыр бир эрежелерди киргизип алат экенбиз да. Буну сөзсүз мындай кылыш керек. Тил нерсени сөзсүз түрдө башкалар айткандай кылышыбыз керек деген эрежелердичи. Анан ошол эрежелердин негизинде жашап, анан өзүбүздү күнөөлүү сезе беребиз окшойт, Ал кандай эрежелер болушу мүмкүн? Биз көпчүлүк учурда балалыктан эле келген эрежелер да. Мисалы, эрте менен эрте туруп, сен турмушка чыккандан кийин жолдошуңа сөзсүз түрдө тамак беришиң керек. Жолдошуң жумуштан келе жатканда тосуп алышың керек. Сен өзүң иштейсиңби, иштебейсиңби, ал менен эч кимдин иши жок да. Же кайын журтуңдун алдында, же сөзсүз түрдө сен балаңа ушундай тарбия беришиң керек. Же балаңды катуу кармашың керек, балаңды урушуң керек, ошол сыяктуу. Ошол замандын талабына ылайыктуу бизге түрдүү эрежелерди беришкен да, ата-энелерибиз бала чагыбызда. Албетте алар ар бир нерсенин өзүнүн убагы болот экен да. Ошол учурда ошол эрежелер мисалы иштеген. Бирок бүгүнкү күнү келгенде азыркы учурда көпчүлүк адамдар ар тараптан эркиндикти издеп келе жатышат. Көрсө ар бир адам өзү үчүн өзүнүн үй бүлөсүнө карата эле эркиндик коюп алса болот экен да.
Мисалы менин бүгүнкү күндө көбүрөөк иштегим келет, рахат алгым келет, эс алгым келет, чоң бизнестерди жасагым келет. Бирок ошол эле учурда жанагы эрежелерди мен сакташым керек, ошого карабастан. Убакыты мага жетеби, жетпейби. Дал ошол эрежени мен өзгөртсөм болот экен. Бирок ошону биз ошондо дагы эрежени өзгөрткөндө дагы ички дүйнөдөгү күнөөлүү сезим менен эмес. Себеби дегенде менин апам ушинтип айтты эле, же атам ушинтип айтты эле, мен бүгүн ушундай жашап атам, айтканын жасабай калдым деп бизде күнөөлүү сезим болот да. Ошону жанагы эле азыр эле айтып кеткендей эле күнөөлүү сезимдерден арылып, апа мен сизге ыраазымын, ата мен сизге ыраазымын. Биз качан гана ата энеге ыраазычылыкка келгенде ошондон биз эркиндикке чыга алат экенбиз да. Демек эски эрежелерди биз унутта калтырып, замандын талабына ылайык бир жаңы өзүбүзгө эрежелерди түзүп алсак болот экен, Өзгөрсөк болот эрежелерди. Менимче чындыгында ар бир үй бүлө өзүнүн жашоосуна ылайыктап эрежелерди түзсө болот, ар бир эле үй бүлө. Сөзсүз түрдө баягы коомдун айтуусуна же болбосо ошол качан бир иштетилип чыккан эрежелерди сакталбастан ар бир үй бүлө өзүнө ыңгайлуу болгон, өзүнө бири бирине комфорттуу түрдө мындай комфорт алып келүүчү жашоо болуу үчүн бир өзүнчө үй бүлөлүк эле эрежелерди жасап алса болот да, эмне болбосун, Албетте болот. Ал үчүн биринчи албетте күнөөлүү сезимден арылып алганыбыз жакшы. Эң алгач, сезимден арылгандан кийин анан биз өзүбүзгө эркиндик алып чыга алабыз. Биринчи күнөөлүү сезимден арылуу, экинчи өзүбүзгө уруксат берүү, анан өзүбүз каалаган нерсени каалагандай жашоого өтсөк болот. Күнөөлүү сезимден арылуу деп атпайсызбы? Мисалы, көп айымдар ошол эле бир нерсеге жетишпей калганда, алар жолдошунун астында өзүн күнөөлүү сезип атат дегенде. Демек, бул жерде жолдошу дагы иштеш керек болот да бул нерсенин үстүндө. Демек, ал башкача кабыл алыш керек болот да бул кырдаалды, Бүгүнкү күндө көпчүлүк психология менен өзүм менен иштеп жаткандардын көпчүлүгү айымдар да. Демек, биз айымдар күнөөлүү сезимдиби, капаачылык, таарынычтын баардыгын биз айымдар көп алып алат экенбиз. Ошондуктан бизге керек үчүн биз иштеп жатабыз да. А эркектерди карасак аз. 95% айымдар. Демек, эркектерде андай күнөөлүү сезим жок. Болгон эле биздеги күнөөлүү сезимди эркектер жана нейрондук чагылдыруу деп атпайбызбы? Биздин нейрондогу балалыктан келген, биздин ата энебизден алган сезимдерди эле алар бизге чагылдырышат. Мисалы, кичинекей кезибизди элестеткиле, биз 10-11 класс кезибизде биз сыртка, нар жакка чыккан эмеспиз. Чыксак эле ата энебиз дароо каякта жүрөсүң дешкен. Ал эми эркек балдар 10-11 класска барганда түнкү саат 2-ге чейин жүрүп, үйгө келбей калат, аларды эч ким күнөөлөгөн эмес. Аларга эркиндик болгон. Тескерисинче эркек балдар басыш керек. Алар азыртан баштап сырткы дүйнөнү изилдеп чыгыш керек да. Ошондуктан эркектерде күнөөлүү сезим жок. Алар биздей бар жоктун баардыгын үйүп алып эле жашоосунда кыйнала беришпейт. Мындайча айтканда эркектер табияттан эле ички эркиндик бар экен да аларда. Анан мен айрым психологдордун айтканын угуп окуп калам да. Адам сен эч кимге эч нерсе кылып берүүгө милдеттүү эмессиң дегенчи. Чындыгында эле ошол мен эч кимге эч нерсе кылып берүүгө милдеттүү эмесмин деген ойго ишенип, ошол нерсени өзүңө кабыл алганда эркиндикке жете аласың. Мындайда бизде милдеттүүмүн деп бирөөгө жардам берген учурда мен сага жакшылык кылдым, кана мага ыраазычылыгың дей беребиз да. Кайра Ал адамдан ыраазычылык, ал адамдан рахмат айтканын талап кыла беребиз. Биз адамдар милдеттүү түрдө эмес башкаларга өзүбүздүн чын дилибизден жардам берсек болот. Жаратканын бизди бул дүйнөгө адамдар бири-бирине жардам бериш үчүн жараткан да. Аны албетте ошол жардамды биз сүйүүбүз аркылуу чын дилибизден, чын ыкласыбыз менен жардам берсек болот. Демек, каалап атасыңбы, жаса. Каалаган жоксуңбу, көңүлүң тарткан жокпу, жасабай эле кой. Да, ошол эле учурда мындай да. Азыр көпчүлүк учурда айтып атышпайбы, өзүңдү сүй биринчи. Өзүңдү сүй, өзүңө көңүл бир, өзүңдү кабыл ал. Өзүн сүйгөн адам, өзүнүн курсагы тойгон адам сүйүүгө, өзүн толук кабыл алган адам башкаларды да мендей болсун деп каалашат да. Мисалы, мен өзүмдүн үй бүлөмдөгү күнөөлүү сезимдерден арылып, балдардын алдындагы жолдошум менен мамилем оңолгондон кийин, башка айымдарга да ушундай жашоо керек экен.
мен ушул нерсени башка айымдарга да көрсөтүшүм керек экен, жеткиришим керек турбайбы, менде айымдар көп да деген ой менен психологияны айымдарга берип баштадым да. Көрсө өзүбүздүн курсагыбыз ошол нерсеге тойгондо, анан чөйрө менен бөлүшүп баштайт экенбиз. Ачка болгондо мен сага өзүм жебей туруп сага бердим, сен эмне үчүн мага рахмат айткан жоксуң деп тескерисинче милдет кылат экенбиз да. Анан кийин азыр көбүнчөсү төрөп, декретте, эмгек өргүсүндө үйдө отурган айымдар, энелер баягы күнүмдүк жумуш менен үй жыйнайт, тамак жасайт, кайра ал жерди жыйнайт, баласын багат, ошентип отуруп баягы төрөттөн кийинки депрессияга туш болот, анан кийин өзүн жогото баштайт, күнөөлүү сезе баштайт, өзүн таппай баштайт. Ушул учурда, ушул кырдаалда турган айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эмнеден баштап өзүн оңдоп баштаса болот? Биз көбүнчө айымдар айрыкча декретте отурган учурда, мен өзүм да 3 балам бар, аябай жакшы түшүнөм. Мен дагы 2 бала менен үйдө отуруп калганда аябай катуу депрессия болгом да. Көрсө биз айымдар үйдө отуруп алып эле, оюбуз биздики жумушта, оюбуз мен иштешим керек, мен мынчакты тапкым келе берет. Ушул учурдан рахат алганды билбейт экенбиз да айымдарчы. Жумушка келдикпи, жумуштан рахат алганды билбейбиз да. Үйдө балдар менен отурабызбы? Балдардан рахат алганыбызды билбейбиз. Жолдошубуз менен отурабыз, ошол нерседен рахат, учурдан рахат алганды билбейбиз да, моменттен рахат алганды. Ошого үйрөнгөнүбүз жакшы экен да. Биз 1000 жолу үйдө отуруп алып, аябай катуу ойлонуп, депрессияга түшсөк деле биз эч нерсени өзгөртө албайбыз да. Да, бизге болот, балабыз менен отурган учурда эле өзүбүз менен иштеп, каалаган онлайн азыр бизнестер бар да. Онлайн бизнес. Ал учурда бизде дароо күнөөлүү сезим пайда болот. Мен баламды карабай калдым. Онлайн бизнесимди да, онлайн бизнесте кирип кеттим депчи. Ошон үчүн биз учурдан рахат алгандыкка үйрөнүп, анткени үйдө отура албай аткан айымдар канча. Да? Балалуу боло албай аткан айымдар канча. Ошол нерсеге жетпей аткан айымдар канча. Мисалы азыр КТРКда сиздер отурасыздар, КТРК жетпей аткан айымдар канча. Сиздер ушул жерде отурганыңыздар үчүн рахат алышыңыздар керек. Үйгө барганда балдарыңыздардын бар экенинен рахат алсак эле. Декретте отурган айымдар ошол отурган, ошондой мүмкүнчүлүктү жаратканын бергенине ыраазы болуп рахат алса эле, жашоодо баардыгы өзүнүн жолу менен кете берет экен да. Эң негизгиси мындай экен да. Негизи бар нерсеге шүгүрчүлүк кыла билүү керек экен да. Бүгүнкү темабыздан негизи эң жакшы техникалардын бири бул албетте жанакы жазып же болбосо сүйлөп айтып алуу. Эгерде ал адам болбосо дагы мындай өзүнчө бир оюңду баракка түшүрүп, анан өзүңдүн ички эркиндигиңди иштеп чыгуу экен да. Негизи эле менин оюмча бардык нерсе адамдын өзүнөн башталат. Биз өзүбүздү өзүбүз тарбиялап, өзүбүздүн эркиндигибизди өзүбүз иштеп чыгышыбыз керек. Эгерде биз өзүбүз ошондой эркиндикке чыга турган болсок, биз балдарыбызга дагы, үй бүлөбүзгө дагы, негизи жолдошубузга, айлана чөйрөбүзгө бардыгына дагы ошондой эркиндик бере алат экенбиз. Психологдордун айтуусу боюнча. Ызыткан айым, сизге чоң рахмат. Жакшы техникалар менен бөлүштүңүз. Ыраазыбыз келип бергениңиз үчүн. Эми көрүшкөнгө чейин бардыгыңыздарга сак саламатчылыкка калгыла демекчибиз. Чоң рахмат сизге, урматтуу телекөрүүчү. Эгерде сиз биздин көрсөтүүнү дагы да көрөм десеңиз, анда интернет булактарынан Арузат ТВ деп издеп, биздин каналдарыбызга катталып, анан сөзсүз түрдө колдоп, лайк басып, ой пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Эмди көрүшкөнгө чейин аманчылыкта болуңуздар.